Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү обзор жана тест драйвда Toyota Highlander'дын кыраан атандашы Kia Sorento. Ол фарлары өзгөчө чыгыктыр, экиге бөлүнүп. Негизи арткы кебетеси башка унааларга окшобойт. Анан капталынан келсек, ушул дискалары 18 диаметрде. Мындан тышкары дагы 20 диаметрдеги дискалар бар. Ал эми үстүн карасак, топтомуна карабастан баардыгында ушундай рейлингтери коюлат. Бул жагында хромдон жасалган сызыкчасы бар экен. Андан тышкары ушул эшиктеринде хромдон жасалган элементтер бар экен. Бул жагында мынакей өзүңөр көрүп тургандай эле ачкычсыз кирүү системасы бар. Жалпысынан капталы мындай жакшынакай көрүнөт экен. Ал эми эң кызыктуусу достор, алды мага аябай жагат. Ушул турушун байкагылачы. Ушул фарлары кадимкидей светодиод эмес, жогорку топтомунда алдыңкы жана арткы фарлары светодиод түрүндө келет. Так, эми салондун ичине отурдук. Негизи мунун Кыргызстандагы башкы атандашы Toyota Highlander менен салыштырганда мунун баалары арзаныраак болот. Бирок достор, мунун салону Highlander'га караганда дал ошол 2021 Highlander менен салыштырганда мунун салону кызыктуураак көрүнөт. Биринчиден ушул эшиктеринде ушул элементтери караңгыда жарык берет. Андан тышкары ушул прибор панели кызыктуураак жасалыптыр. Мисалы 2021 Highlander'да жогорку топтом болсо деле ал жакта жөнөкөй прибор панели. А бул болсо мынакей достор, толугу менен санариптик прибор панели. Негизи ушул прибор панели ушул мультимедиа системасынын экраны менен чогуу мындай жакшы жасалыптыр. Жанакы заманбап BMW-лерге окшошуп кетет экен. Материалдардын сапаты кандай десер, мисалы ушул алдыңкы панелдин үстүлөрү жумшак. Анан ушул эшиктердин үстүлөрү да жумшак сезилет. Бирок астына түшкөндө эле, ушул астыларына түшкөндө катуу пластик сезилип баштайт. Анан ушул ортосу хромго окшогон элементтерден жасалыптыр. Анан бул жагында Black Piano деген материал. Бул мындай арзаныраак көрүнүп калат экен. Мага дагы бир жаккан нерсе бул климат контролдун башкаруусу. Мисалы бул климат контролдун башкаруусу жарымынан ушундай кадимкидей баскычтардан жана сенсор баскычтардан жасалган. Азыркы мисалы заманбап унааларда климат контролдун башкаруусу кээ бирөөнүкүндө мультимедиа системасынын ичинде. Бул өтө эле ыңгайсыз. Kia'нын дизайнерлери болсо азамат, алар ушундай жакшынакай кылып жасап коюшуптур климат контролдун башкаруусун. Ал эми мультимедиа система боюнча бул мультимедиа системасы фирмалык Kia'нын системасы. Баягы биз тарткан Carnival'да эле окшош мультимедиа системасы. Бардыгы түшүнүктүү, анан жакшынакай жасалган. Прибор панели деле мынакей жакшы жасалыптыр. Бардыгы жакшы көрүнүп турат көзгө. Анан ушул дизайнын өзгөртсөңөр болот. Мисалы айдоочу режимдерин тандаганда дизайны чогуу өзгөрөт. Мынакей спорт режими, эко режим жана комфорт режими. Анан ушул ортодо турган нерсени ушул баскычтар аркылуу өзгөртсөңөр болот. Мынакей настройкалоо. Ушуну басабыз. Мынакей толгондокой настройкалары бар экен ичинде. Мультимедиа системасынын ичинде Apple CarPlay менен Android автосу бар, бирок аларды иштетиш үчүн телефонду ушул USB аркылуу кошуш керек. Жогорку топтомдо бул жакта зымсыз кубаттагычы бар, бирок бул учурда мынакей бул жагында отургучтардын жылыткычтары жана муздаткычтары бар экен. Ал эми практикалык жагынан бул кандай унаа десер, биринчиден бул жакта бөтөлкө кармагычтары, ачкычты бул жакка салып койсо болот. Анан бул сандыкчасы мынакей аябай кенең жасалыптыр. Орун көп экен. Ал эми бул сандыкчасын азыр көрөлү. Бул сандыкчасы кичинекей эле экен, чынын айтканда. Анан ушул эшиктердин капталдарында мынакей бөтөлкө кармагычтар жана буюмдарды сала турган жерлери бар. Ушул отургучтары жумшак, ыңгайлуу, анан сапаттуу сезилет. Анан өзүлөрү да мындай кенең жасалыптыр. Өзүм мынакей отурам, эч кыйналбай эле, жакшынакай эле отурам. Өзүңөр анан ушул баскычтар аркылуу регулировка кыласыздар. Бирок рулду өзүңөр колуңар менен регулировка кылышыңар керек мынакей. Ал эми аркы отургучтарына отуруп көрөлү азыр. Аркы отургучтар деле кенең жасалган. Азыр бул жакка да отуруп көрөбүз. Биринчиден бул жагында отургучтун жылыткычы бар экен, терезени иштетип турган баскычы, анан ушундай жакшынакай пардасы бар экен мынакей. Анан ушул эшиктердин каптоосу да бул жагында жакшынакай сезилет. Бул жакта бөтөлкө кармагычы, ар кандай буюмдарды сала турган жери. Эми бул жакка отуруп көрөлү. Мынакей. Буттарым үчүн ушунча орун бар экен. Башым үчүн деле орун бар, бирок камерадан азыр көрүнбөйт. Мынакей климат контролдун дефлектору. Бул баскычтар аркылуу бул отургучту регулировка кылып жылдырса болот. Ал эми бул жагында разъемдору 12 вольт разъем, анан эң керектүү 220 вольт разъем бар экен жана USB разъем. Ал эми кичинекей балдардын отургучун бул жака орнотом десер, Isofix бекитмелери бар. Жалпысынан бул отургучтар деле жумшак жана ыңгайлуу сезилет достор. Мынакей. Эми азыр жүк салгычын көрсөтөйүн. Жүк салгычты ачканда колуңар биринчи могул жерге кетет. Бирок бул жагында баскычы жок экен, баскычы ушунун астында экен. Мынакей.
басып туруп өзү электропривод аркылуу ачылат. Негизи бул 5 кишилик конфигурация. Булардын 7 кишилик конфигурациялар да бар. Мынакей. Мен мунун астында эмеси бар, азыр көрсөтүп кетейин. Мынакей. Дөңгөлөктөрдү оңдой турган аспаптары, буюмдарды сала турган жерлери. Бул жакта ушул баскычтар аркылуу бул экинчи катарда турган отургучтарды жаткызып койсо болот. Мынакей. Биринчи отургуч кетти, эми экинчи отургуч. 12 вольт разъем. Мунун конфигурациясы 7 кишилик болгондо, 3-чү катардагы отургучтар туруп турганда жүк салгычтын көлөмү 187 литр болот. Ал эми 7 кишилик конфигурацияда эгерде 3-чү катардагы отургучтарды жаткызып койсо, анда жалпы көлөмү 616 литр болот. Бизге көпчүлүк Соренталар Кыргызстанга, Кореядан келет. Анан Соренталардын көбүнчөсү 4 дөңгөлөктөр менен аракетте. Бирок дал ушул биздин учурда бул унаанын алдыңкы гана дөңгөлөктөрү аракетте. Бардыгында жүрүк отурмосу өзү отурган жүрүк отурмосу. Ал эми Кореяда кандай кыймылдаткычтар сунушталат десеңер, биринчиден белгилүү көлөмү 2,2 литр турбо дизель мотору сунушталган. Биздин учурда дал ушундай 2,2 литр турбо дизель мотору коюлган. Жалпы 202 аттын күчү менен. Андан тышкары көлөмү 2,5 литр бензин мотору бар. Жана көлөмү 1,6 литр гибрид мотору. Ал эми ошол көлөмү 2,2 литр турбо дизель мотордун көйгөйлөрү кандай десер, негизи жалпысынан мындай критикалык көйгөйлөрү деле жок. Бир гана сажевый фильтр менен жана экологиясы менен маселе чыгышы мүмкүн. Калган нерселери жакшы болуп эсептелет. Негизи ошол мотор Hyundai Santa Fe жана Kia Carnival үлгүлөрүнө да коюлат. Так, достор, эми ушул Sorenta'nын жүрүшүн бир сезип көрөлү. Негизи мурунку Sorenta'ны мен айдап көргөм. Sorenta 2019-ду. Анын жүрүшү бир аз кат болгон. Мунун да жүрүшү дал ошондой экен. Негизи Sorenta үлгүсү мындай премиум унааларга окшошкону аракет кылат. Бирок чыныгы премиум унаанын жүрүшү бул унаа силерге ошол сезимди бербейт. Чыныгы премиум унаанын жүрүшүн сезем десер, анда BMW X5 же болсо Mercedes GLE айдашыңар керек. Бурулушу деле жакшы. Жолдо мындай жакшынакай эле турат экен. Мисалы, мунун бурулуш радиусу эстен кетпесе 11,5 метр. Демек, шаардын ичинде муну айдаган жакшы. Анан обзор деле жакшы. Көрүнбөгөн зоналар аз эле. Эгерде көрүнбөгөн зона болсо, анда ушул датчиктер силерге жардам берет. Жүрүк отурмосу да бул унаага туура настройка болгон экен. Жумшак которот. Мисалы, ушул жүрүк отурмонун жалбырактары бар экен. Жалбырактар аркылуу которсо болот. Анын үчүн спорт режимге өтөбүз. Мынакей спорт режимине өттүк. 4-чү передачада кетип баратабыз. 3кө котордук. Газды бастык. Мынакей бастым. Бир аз ойлонуп туруп, анан которот экен бул. Чуу тосмосу менин оюмча жакшы эле. Бирок жүрүп баратканда, мисалы, дизель кыймылдаткычтын иштеши угулат. Андан тышкары дөңгөлөктөрдүн да ызыл чуусу жакшы эле угулат экен. Маса булардын баасы канча десер, мисалы, машина кичиде дал ушундай Sorenta'нын эң арзаны $17,000 башталат. Ал эми кымбаттары $32,000 чейин барат. Маса бул унаанын баасы $21,500. Телефон номерлерин чыгарып коебуз. Анан унаанын жарыясы видеонун астында болот. Кирип көрө берсеңер болот.